Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала биздерге райымдуулук кылып, Рамазан айда өзүнүн ыйык, улуу, эң акыркы китебин Кур'ан-ы Каримди түшүргөн. Бүгүн Кудай кааласа 6 Шаабан. Буюрса бир 3 жумадан кийин Рамазан. Алла Таалам баарыбызга куттуу кылсын. Сахабалар, табииндер, улуу оулиялар, аруу заттар, таза заттар Рамазанга аябай жакшы даярданышат эле. Сиздер биздер дагы ушундай касиеттүү Рамазан ай тагдырыбызда насип болсо, буюрса иншалла дуа кылабыз, Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жаза көрсүн. Бул Рамазан айга дуа кылып пайгамбарыбыз өзү дуа кылат эле. Я Алла, Раджаб жана Шаабанда береке бергин, Рамазан айга жеткире көргүн дейт эле. Рамазан айга жеткире көргүн деп ушундай касиеттүү Кур'ан түшкөн улуу ай келатат, Кур'андын айы келатат. Ошон үчүн эң маани бере турган Кур'ан-ы Каримди окуу, маанилерине ой жүргүзүү, өкүмдөрүнө амал кылуу, насааттарын алып нурлануу, башка адамдарга жеткирип даражалуу болуу. Мына туугандар, ушундай касиеттүү Кур'ан-ы Каримди бекем карманганга иншалла Алла Таалам товфик берсин бизге. Адам баласынын оңдогон бирле жолу бар, ал Кур'ан-ы Карим. Кур'ан Алла Таалам ушундай китеп түшүрдү, бардык адамзат, бардык заман, кайсы гана тармакта болбосун, бардыгын оңдогонго касиеттүү Кур'ан-ы Каримин түшүрдү. Жүрөктөрдү тазалай турган, ишенимдерди оңдой турган, ибадаттарды түздөй турган, мамилелерди бекемдей турган, мүнөздөрдү жогорулата турган ушундай бир касиеттүү Кур'ан-ы Каримди Алла Таалам түшүрдү. Мындайда туугандар, кээде бир эле аят сиздин жашооңуздун тартибин оңдоп коет. Бир аят жашооңуздун тартибин оңдоп коет. Бир аят сиздин бардык кайгыңызды чечип коет. Түбөлүктүү ахиретиңизди чечип коет бир аят. Ошондуктан Кур'анды эч качан таштабаш керек. Анткени Кур'ан нур, Кур'ан хидаят, Алланын тарабынан берилген туура жолдомо. Кур'ан-ы Каримдин касиети түгөнгүс, берекеси, нуру, керемет, мужизалары, ачылыштары, адамдын аң сезими өтө кичинекей. Кур'ан Алла Субханаху ва Тааланын өзүнүн сөзү да. Ошон үчүн иншалла өзгөчө түнкү учурда Кур'ан окуу. Tahajjudda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir para, 2, 3, 4, 5 para bolgonda da uşunday okuyt ele. Kur'an'dı açan beyiştin ayatlarına gelse Allah Taala'dan dua kılıp surayt ele. Dozoktun ayatın canından ötüp aratsa toktop durup bana dileyt ele. Kança kıyamda olsa oşonço rüküde olat ele. Kança rüküde olsa gayra kovma turganda oşonço olat ele. Kança olsa sajdada oşonço olçu. Elesetiңiz пайгамбарыбыздын намазы кандай эле. Намазы оңолгон адамдын жашоосу оңолот. Намазы бузулса жашоосу бузулат. Жашоо деген 2 жашоо. Убактынча түбөлүктүү. 2 жашоо тең. Оңолуусу намаз менен, бузулуусу намазды талкалаган менен. Алла ушундай байлап койгон. Алла менен байланыша турган, Алла менен сүйлөшө турган, кулчулукту көрсөтө турган, моюндай турган, ибадатты аткара турган, улуу ибадаттардын эң улуусу намаз. Инна нашиятал лейли хия ашаду ват'ау ва акваму кыйла. Албетте шек күмөнсүз түнкү туруу бар го, түндөгү. Бул ушул намазга туруу, бул Алла Субханаху ва Тааланын алдында бул нафсини басканга өтө таасирлүү, күчтүү. Алла Таала менен сүйлөшүүгө бул катуураак, тезирээк, адамдын үнү, жүрөктөгү доошу Аллага жеткенге тезирээк. Акваму кыйла.
Эң туурараак, эң түзүрөөк деген сөз. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, Алла субханаху ва таалага биз чексиз шүгүрлөрдү кылып жашайлы. Бүгүнкү күн Алла тааланын бизге жашообуз бар экен. Канча деген адамдар көз жумуп кетти. Азыр ушундай заман болуп калды. Бирөө өлсө, мурда киши таң калчу элек, азыр таң калбай деле калды. Азыр миңдеген адамдар кырылып кетсе деле, чочубай деле, ыйлабай деле, таасирленбей деле, сабак албай деле калдык да. Жанында адам өлсө да сабак албай калдык. Тооба кылдым, кыяматка жакын ушундай болуп калат экен. Ким өлдү? Тигиби? Качан? Ушинтип эле калып кете берет экен. Сураган киши жок. Аллаху акбар. Мейли ал өттү го, өттү. Бизге эмне сабак? Бизге эмне сабак? Биз өтпөй тургандай болуп жашап атабыз. Жок туугандар. Дүйнө менен коштошо тургандай болуп жашашыбыз керек да. Жүрөктө ошон үчүн бир адамга да зулумдук кылбайлы. Бирөөнүн акысын жебейли, бирөөгө басмырлап, бирөөнү кемсинтип, маскарлап, шылдыңдап, жамандык кылып, зулумдук кылып, кордоп, куугунтуктап, кандай гана болбосун. Жок, өзүбүздүн жаныбызга зулумдук кылбайлы, башкаларга зулумдук кылбайлы. Алла субханаху ва таала чексиз шүгүрлөрдү келтирип, я Алла деп Алланын неаматтарын туура иштетейли. Бирөө сураса, кейфа халук? Абалың кандай, денсаулык кандай десе, алхамдулилля дейбиз. Жөн эле алхамдулилля деп койбой, сезим менен алдыбыздагы неаматтарды көрүп, артыбыздагы неаматтарды көрүп, оң жагыбыз, сол жагыбыздагы неаматтарды көрүп туруп алхамдулилля дейли да. Алла Тааладан коркуп алхамдулилля дейли. Я Алла ушу неаматты алып койбосун депчи. Алла Тааладан үмүт этип, ушу неаматты дагы көбөйтүп берсе экен деп кызыгып алхамдулилля дейли. Бул алхамдулилля башка алхамдулилля. Алла Таалам баарыбызга өзүнө шүгүр кылуучулардан, Кур'ан-ы Карим менен достошуп, сырдашып, Куранды окуй тургандардан кылсын, амин баарыбызды. Өткөндө сабакта Хужурат сүрөсүн өтүп аттык. Хужурат. Бүгүн Кудай кааласа ошо Хужурат сүрөсүндөгү адептер, өзгөчө жашоо тиричиликтеги касиеттүү адептер, момундар пайгамбарыбызга кандай адепте болуш керек? Пайгамбарыбыз өтүп кетти, бирок пайгамбарыбыздын хадистери бар. Пайгамбарыбыздын дини бар. Пайгамбарыбыздын үммөтү бар. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтсө да кабырында тирүү. Кыямат күнү өтө узак эмес, жакын эле. Келе тургандардын бардыгы жакын. Ошондо пайгамбарыбыздын шафаатына баарыбыз көз каранды, көзүбүз баарыбыз пайгамбарыбыздын шафаатына муктаж боло турган күн бар. Өткөнкү сабакта айткан элек, Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману, эй иман келтиргендер. Ла туқаддиму байна ядайиллахи ва расулих. Силер Алланын элчисинин алдын өтпөгүлө. Ваттакуллах, Алладан коркуп тургула. Инналлаха самиун алим, Алла Таала шек күмөнсүз ал угуучу, билүүчү. Бүгүн Кудай кааласа экинчи аят, я айюхаллазина аману ла тарфау асватакум фаука саутин наби. Эй иман келтиргендер, бийик көтөрбөгүлө үнүңөрдү. Фаука саутин наби, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үнүнөн жогору. Имандууларга сабак берип атат Алла субханаху ва таала. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үнүнөн үнүңөр жогору көтөрүлбөсүн. Ва ла тажхару лаху бил каул кажахри ба'дикум ли ба'дин ан тахбата а'малукум антум ла таш'урун. Жана катыгыраак сүйлөбөгүлө пайгамбардын алдында. Кандай бири-бириңерге силер катыгыраак сүйлөгөндө. Ан тахбата а'малукум ва антум ла таш'урун. Силер билбеген амалыңардын баардыгы текке кетип калбасын. Пайгамбардын алдында адепсиздик кылып, кылган жакшы иштериңер, соопторуңар бардыгы нолго түшүп калбасын. Нолго түшүп калбай эле дагы Алла Тааланын азабына кириптер болуп калбагыла. Алла пайгамбарды сыйлап аткандан кийин, периштелер пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды сыйлап аткандан кийин, эй мусулмандар, ач көздү. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын даражасы, мартабасы, ошону силер сыйлап билгиле. Адеп, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай адеп болуш керек? Мына сахабалар аркылуу
кыямат күнгө чейин келе турган үммөткө Алла Таалам адеп үйрөтүп атат. Бул аятта. Буга чейин сөздө, амалда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан алдын өтүү, шашып, жана башка тыюу салган эле. Ал эми бул жерде болсо катуу эскертүү болуп атат. Амалыңар текке кетип калат, канчалык чоң болбосун, көп болбосун, жогор бийик болбосун, кылган амалдарыңар бардыгы текке кетип калат. Амалды текке кеткен түшүнөсүзбү? Мындайда мээнет кылып таптыңыз, ошонун баарын дарыяга агызып бердиңиз. Кандай деңиз чоң арман? Бардык нерсени бүтүрүп туруп анан кийин үйдү салдыңыз, үйгө кирбей дүйнөгө кетип калдыңыз. Дүйнөдөн кетип калдыңыз. Бардык нерсени бүтүп алып туруп. Амал текке кеткенде Алла эчтекеси калбаган. Демек амал кээде текке кетет экен да. Кандай? Капырлыктан текке кетет. Жакшы амалдарды кылып жүргөн, мечиттер салып жүргөн, медреселерди салган, ибадаттарды кылган, Куран окуган, жетим жесирлерге тамак берген, өтө көп жакшы иштерди кылып жүргөн, зикирде, башкаларда Кудай сактасын, алиясу билlah. Эгерде бул динден чыгып кете турган болсо, кылган жакшы иштердин сооптуру барды текке кетет да. Бул жерде айтып атат Алла Таала ан тахбата а'малукум ва антум ла таш'урун. Силер пайгамбардын алдында катуу сүйлөбөгүлө, үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө. Билбей калышыңар мүмкүн амалыңардын баары текке кеткен. Ушул жерде Абу Бакр Сыддык разияллаху анху ушул аят түшкөндөн кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келип айтты: "Я Расулаллах, болду, мен сиз менен шыбырлашып сүйлөйт го, өлгөнгө чейин төркүшүндө сүйлөйм" деди. Өлгөнгө чейин шыбырлашып, сырдашып, бирөөнүн кулагына сүйлөсөң, ошондой сүйлөйм. Hazret Umar да ошо. Өтө чоң сабак, чоң эскертүү берилген да. Бул жерде бизге дагы эскертүү бар. Пайгамбарыбыздын хадис айтылып атканда ызычы кылбаш керек. Пайгамбарыбыздын мечитинде үндү көтөрбөш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жанына салават айтып барганда кыйкыр өкүрүп бакырбаш керек. Амалың текке кетип калат. Бүгүнкү күндө дагы адепсиздиктен, билбестиктен көптөгөн жакшы иштерден кур калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн мынакей сабак Курани Каримдеги бул аятта айтып коюп атат: амалың канчалык көп болбосун, канчалык жогору болбосун, текке кетип калышынан корккун. Алла Таала бул жерде биринчи чакырыкта я юхалладина аману деп Алла Тааланын элчиси, Алланын элчисинин алдына өтпөгүлө. Сөздө, амалда деп эскертүү берген менен ушул жерде дагы айтып атат, буну бир ойготуу, эскертүү максатында ыймандуулар билсин. Бул жердеги негизги иман деп я юхалладина аману, эй ыймандуулар деп Алла Таала кайрылып атат. Буда кабар бар да, эки чакырыкта тең кандай толук көңүл бурууга чакыртат Алла Таала. Толук көңүл бургула. Себеп ушул тыюуга түшүп калбагыла. Алла Таала кайсы нерседен мусулманды тыюу салган болсо, Алла субхана ва таала кайсы нерседен тыюу салган болсо, мусулманды токтош керек да ошол жерде. Бул жерде айтып атабы? Ла тарфау асватакум деди, үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө. Фаука саутун наби, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үнүнөн жогору бийик көтөрбөгүлө. Болду. Пайгамбарыбыздын хадиси, бул жерде чоң сөз бар да. Пайгамбарыбыз хадис айтылгандан кийин болду. Оюңуз, акылыңыз, көз карашыңыз чөнтөгүңүздө болсун. Пайгамбардын сөзүбү? Мен оюмча мындай болуш керек эле, мындай деп. Жок, ал эң акылдуу, ал эң билимдүү. Эң билимдүү, эң данышман, эң акылдуунун алдында сиздин биздин оюбуз, сөзүбүз, көз карашыбыздын орду каякта? Алла Тааланын даражасын көтөрүп, бардык пайгамбарлардын пайгамбары кылып койгон, бардык пайгамбарлардын имамы кылып койгон, адамзаттын сыймыгы кылып койгон, сиздин биздин акылыбыз кайсыл жерде? Бардык пайгамбарлардын илимин бириктирсең, ошол жерден биздин пайгамбарыбыздын илими башталат. Ошондой улуу пайгамбардын сөзү алдыга келсе, бүгүнкү күндө да ушундай адамдар бар, дүйнөдө мындай жок эмес. Эми мындай өзүнүн дооруна жараша айтыптыр да. Алиясу билlah, этияттаңыз, таксыр. Бүткүл аламдын рахматул лил аламин. Ушундай адам сөз сүйлөп атат. Пайгамбарыбыздын хадисине
сын айтканга, тигиндей мындай дегенге, акыл кошконго, ой калчаганга акыбыз жок туугандар. Мына жерден жакшы сабак алыш керек болду. Өтө чоң эскертүү бар. Пайгамбар сөзү болду. Алымдар иншалла, фукахалар, Абу Ханифа рахматуллах, имам Шафии, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбал, ана ошолор териштирип турган. Пайгамбарыбыз дагы мындай хадиси бар эле. Ушул хадис бул мынал ордунда амал кылынат, бул мындай ордунда амал кылынат, бул мурда айтылып, бул кийин айтылган деп ал териштире турган, талдай тургандар алар өзүнчө бөлөк алар. Бирок сиздер биздерге акыбыз жок. Ошон үчүн ар бир хадис биздин көзүбүздүн кареги. Бизге эмне? Улуу адамдар айткан. Алла Тааланын тарабынан рисалат, пайгамбардын тарабынан балаг, биздин тарабыбыздан таслим. Не дегени? Алла Тааланын тарабынан берилди рисалат. Өкүмдөрдүн бардыгы. Пайгамбар жеткирди. Сиз биздин ишибиз моюнга алып эле баш ийүү да. Ат-таслим ва таа. Моюнга кабыл алыңыз дагы болду, баш ийиңиз болду, башка кереги жок бизде. Себеп Алла субханаху ва тааладай мээримдүү зат жок. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үмметіне қанша мейірімді. Ан-набию аула бил муъминин мин анфусихим. Сіздің атаңыз, апаңыз, бір туғаныңыз, бала чақаңыз бұяқта тұрсын, пайғамбар, сіз өзіңіздің жаныңызға қанша мейірімді болсаңыз, андан дағы мейірімдірек деп атпайбы. Мен өзімнің жаныңа сіз қанша күйесіз? Мен қанша күйем? Пайғамбарымыз андан дағы күйімдірек, андан дағы боорукерирек, андан дағы райымдуураак. Ушуну түшүнгөндөн кийин анан кийин пайгамбардын сөзү саллаллаху алейхи ва саллям кылган амалына ана маани бер. Ушу эки чакырыкта тең Алла субханаху ва таала толук көңүл бургула деген чакырыкта. Маани бергиле, кош көңүл болбогула. Кош көңүл. Пайгамбардын алдында үнүн бийик көтөрүп койгонго тыюу салынып атса, сиз кандай деп ойлойсуз? Пайгамбардын сөзүнө аны жок, мындай эмес, мындай болуш керек деп ой кошкон. Өзүнүн акылын айткан, ага кандай деген чоң коркунуч бар туугандар, чоң эскертүү бар ага. Үндү көтөрүүгө, катык сүйлөгөнгө уруксат бербей атса буякта. Хужурат сүрөсүндө мына 1-2 аятта кандай деген. Мүмкүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин эле сүйлөдүң, алдына озгон жоксуң. Бирок ошондо дагы сен сүйлөгөн өзүңдүн өлчөм тарзи бар го, ошондо этияттап сүйлөш керек. Туура сөз сүйлөгөндө дагы ошонун өзүнүн лахжа деп коебуз. Не деп коет акцент бар го. Кээде бири жакшы эле сөз, анын акценти жаман ал. Катыгыраак коюп басат да. Жок. Пайгамбардын алдында анын өтпөйт. Пайгамбардын алдында туура сөз сүйлөгөнүндө дагы сунуш иретинде, сунуш катарында жумшак сөз менен, акырын сүйлөгөнгө турган. Мынаны үйрөттү сахабаларга. La tarfa'u aswatakum. Көтөрбөгүлө үнүңөрдү дейт. Фаука саутун наби, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үнүнөн жогору дейт. Момундарды тыюу салып атат бул жерде. Пайгамбарыбыздын үнү көтөрүлсүз, силерге жогору болсо эчтеке эмес ал. Демек сүйлөгөндө үнүңөрдү пас кылгыла, төмөн кылгыла, сүйлөшүүдө жана башка. Wala tajharu lahu bil qawl. Катыгыраак сүйлөбөгүлө ага. Сөздөчү кажахри ба'дикум ли ба'дин, кээ-бириңерге катыгыраак сүйлөгөндөй. Андай кылбагыла дейт. Бул аяты карима, улуу аятта Алла субханаху ва таала момундарды пайгамбар Мухаммад алейхиссалам менен катуу сүйлөгөндө тыюу салып атат. Бири-бириңер менен катуу сүйлөшкөндөй, бири-бириңерге мындай кополораак тийип, үнүңөрдү көтөрүп, кыйкырып сүйлөп чакыргандай, андай болбойт. Пайгамбар деген ал Алла Тааланын тарабынан жиберилген, Алла сыйлаган зат, Алла даражасын көтөргөн зат, пайгамбарлар, периштелердин бардыгы урматтаган зат. Силер дагы урматын ордуна коюп, эгерде иманыңар болсо, урматын ордуна коюп, таазимин ордуна коюп, сыйын ордуна коюп сүйлөгүлө дейт. Үнүңөрдү пас кылгыла. Вал каулу лайин ал карибнан хамс. Демек кандай? Жумшак сөз сүйлөнсүн дейт, шыбырлашканга жакыныраак дейт. Неге жакыныраак дейт? Шыбыраганга жакын, акырын шыбырлашкан. Неге үчүн? Тахбибан ва таъзиман лаху ва ижлалан ли мақами нубувватихи л-хатима.
себеп пайғамбарымызға тазим етіп, пайғамбарымызға сый урмат көрсетіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ақырқы пайғамбар екенін, мақамын, ошону урматтап, даражасын билип тургандар. Анткени Алла Таала пайғамбарыбызды бардық пайғамбарлардан үстүнө жогору кылган, алгачкы кийинкилерге дагы элчи кылган. Ошондуктан фаату антум айюхал муъминун албихи алмақам хаққаху маал адаб ва тауқир. Андыктан ey муъминдар, силер пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын макамы, даражасы, мартабасын, акысын бергиле, адептүүлүктө таазим эткенде dedi. Ва ияkum min at-tasawul ва at-taqsir. Кош көңүлдүктөн, кемчилдик кетиргенден сактангыла. Себеп дегенде азыркы сөзгө демек кантип десе, пайгамбардын атын атап, пайгамбардын күнияты менен, Мухаммад, Ахмад, Абал Касым. Жок. Алла, я Расулалла деп атканда, сиз жөн эле я Расулалла деңиз да. Я Наби, я Расул, я Юхал Музаммил, я Юхал Муддассир. Алла Субхана ва Таала пайгамбарыбыздын атын атаган эмесе. Абул Касым деп, Касымдын атасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күнияты Абул Касым деп коет эле, Абул Касым деп. Мынандай деп. Демек ушундан этият да кылат эле. Демек пайгамбарыбыздын сыпаттары менен кереметтүү, касиеттүү, урматтуу сыпаттары бар, ошолор менен силер чакыргыла деп үйрөтүп атат. Вала тажхарлаху бил каулдын мааниси ушул. Силер катыраак сүйлөбөгүлө пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга. Бири-бириңер менен каты сүйлөгөндөй. Баркы не дегеле дейт? Я Наби Алла, я Расулалла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айтканда дагы Мадинага барганда, Рауза Шарифтин жанына барганда ушунча Ассаламу алейка я Расул, ассаламу алейка я Мухаммад деп болбойт. Ассаламу алейка я Ахмад, ассаламу алейка ассаламу алейка я Расулалла, ассаламу алейка я Хабибалла, ассаламу алейка я хайра халқилла, ассаламу алейка я Расул Наби Алла. Им Алла Субхана ва Таала өзү пайгамбарыбызга кайрылууда ушундай таазим менен, сыпаттары менен кайрылып атса, инсан бенделерге, үммөткө өзгөчө силер бизерге кантип биз кош көңүл бололу? Мүмкүн эмес да. Алла Таала бардык пайгамбарларды атынан чакырган. Биздин пайгамбарыбызга кезек келгенде атынан чакырган эмес, сыпатынан чакырган. Түшүнүп болдубу? Алла Субханаху ва Таала барын атынан чакырган. Биздин пайгамбарыбызга кезек келгенде я айюхан наби, я айюхан наби деп, я наби деп, я айюхан наби. Пайгамбар деп. Инна арсалнака, биз сени жибердик бу дүйнөгө, шахидан ва мубашширан. Биз силерге кандай деп жүрөбүз? Күбө кылып жибердик. Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин раббик. Пайгамбар, элчи деп. Я айюхар расул деп атат, я айюхан наби деп атат. Алла Тааланын, Алла өзү пайгамбарыбызга ошондой кайрылып атат. Сый менен, урмат менен Алла Субхана ва Таала мартабасын ушундай улуу көтөргөн, улуу сыйлаган. Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин раббик. Пайгамбар, элчи, Алла айтып атат. Баллиг ма унзила илейка мин раббик. Робуңдун тарабынан канча саңа аят түшүрүлсө, ошону таблиг кыл. Таблиг деген мааниси жеткиргин. Ма унзила илейк. Бардыгы толук түшкөндөн кийин аны жеткиребиз. Жок, эмне түштүбү Алладан жеткирген. 23 жылда Кур'ан түштү. Ай сайын, жума сайын, күн сайын, түнү күнү түшүп атты. Түшкөнүн пайгамбарыбыз жеткирип атты. Түшкөнүн пайгамбарыбыз кийинки аятты күтүп анан жеткирем, ойлонуп көрөйүн, топтолсун, жыйналсын, анан кийин билгенден кийин айтай. Жок, Алла Таала буйрук берди. Баллиг ма унзила илейка мин раббик. Робуңдун тарабынан эмне түшсө жеткирген. Эмне гана түшсүн, бир сүрө түштүбү, бир аят түштү, бир аяттын жарымы түштүбү жеткирген. Ва иллам тафал. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгерде мындай кылбасаң, фама баллахта рисалата. Анда сен пайгамбарчылык милдетин аткарбай койдуң анда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын милдети жеткирүү экен.
Dünyaya gelgenden keyin Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın ayatın jetkirүү, болгондо дагы акысын берүү, тыбян, чечмелеп, ачыктап жеткирип берүү, түшүнүктүү кылып, эч кандай шек күмөнсүз кылып ушундай кылып жеткирип берүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын миссиясы ушул. Жоопкерчилиги ушул болгон. Кур'анда Алла түшүрдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну жеткирди. Жеткирүүнүн аты таблиq. Жеткирүү. Пайгамбарыбыз айтты: "Баллигу анни валау ая". Менин тарабымдан бир аят болсун, эми силер жеткиргиле деп биздин мойнубузга жүктөп койду. Мен го силерге жеткирдим. Сахабалардын бардыгын Мина өрөнүндө коштошо ажылыгында айткан: "Ала хал баллакту", мен силерге жеткирдимби? Алланын динин, Кур'ан-ы Каримин, аяттар, сүрөлөрдүн бардыгын жеткирдимби? Сахабалар бардыгы бир добошто: "О Алланын элчиси, жеткирмек турсун, акысын бердиңиз сиз. Акысын бердиңиз. Үммөткө жакшылык кааладыңыз. Башынан кайгыны жойдуңуз. Алланын жолунда сиз толук акысын бердиңиз" деп. Пайгамбарыбыз ошондо анан кийин дүйнө менен коштошуп жакын калган эле да. Не деди? Алла сен өзүң күбө бол деди. Мыналар айтып атышат жеткирдиң деп. Сен күбө болуп кой, кыямат күнү мына. Аллахумма шахад деди. Мина өрөнү, Меккенин жанында Мина деген өрөн бар. Ажыга барганда билишет. Пайгамбарыбыз хутба берип, ошондон кийин 80 күндөн кийин дүйнөдөн кайтты. Себеп дегенде Мина өрөнүндө Идажа Насрулла, Наср сүрөсү түшкөндө пайгамбарыбыз дүйнө менен коштошуунун кабары келген эле. Кабары келген эле. Кур'ан толуктанып уже бүтүп калган эле, бир аз аяттар уже коштошууну ошо толук сүрө катары Наср сүрөсү бир акыркы сүрө болуп эсептелинет да. Ибн Аббас разияллаху анхудан кийин сураганда айтканда, бул жерде момундарга жеңиш, адамдардын хидаятка келүүсү деп элдин баары сүйүнсө, о киши айтат: "Жок, пайгамбарыбыздын дүйнөдөн коштошуунун берде кабары келип атат" дейт. Бул улуу неме да? Кандай болгон чакта дагы пайгамбарыбыз бардыгын күбө кылып туруп анан айткан: "Фалюбаллигу шахиду минкумун гаиб". Ушул жерде барыңар 124 миң азы көп сахабалар бар эле. 100 миңден ашык, эркеги, аялы, арабы, ажами, карысы, жашы, карысы, муфтиси, алымы бардыгы мойнуна жүктөп, мынакей эми кыямат күнгө чейин жокторго кийин муунда муун жеткирүү силердин мойнуңарда милдет. Bundan ары мен силерге жеткирдим, силер ары жеткиресиңер деп өзүнүн мойнундагы улуу жоопкерчиликти өзүнүн үммөтүнүн мойнуна жүктөгөн да. Мейли. Андан кийин Алла Таала эмне деп атат? "Ва иллам тафал". Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгерде ушундай кылбай турган болсоң, демек жеткирбей турган болсоң деген сөз да. Фама баллагта рисалата, ушундай кылбасаң, анда сен рисалат, Алла Тааланын берген рисалатын, жоопкерчилигин, пайгамбарчылыгын аткарган жоксуң дейт. Аллах ясимука минан нас, адамдардан Алла Таала өзү сактайт. Адамдар тоскоолдук кылат, адамдар каалабайт, кабыл кылбайбы, зыян берип коет, коркпой эле кой анын баарын. Алла өзү сактоосун алат. Ал жерде сен ойлобо. Алланын динин жеткире бер, Алла Таала өзү сактайт. Өзү колдойт, өзү коргойт, ал өзү билет. Кандай сактайт экен Алла Таала. Эми ушул жерлерде пайгамбарыбызга Алла субханаху ва таала лутф менен, боорукерлик менен, "Я юхан муззаммил, я юхан муддассир" деп атынан кайрылган эмес да, караңыз. Эми башка пайгамбарларга кезек келе турган болсо кандай? Алла Таала Адам атабыз, баарыбыздын атабыз, адамзаттын атасы. Адам алейхиссалам биринчи пайгамбар, Адам алейхиссалам. Не деп атат? "Я Адам", ey Адам деп эле айтат. Uskun anta wa zawjukal janna, sen жубайың экөөң бейиште жашагыла. Мына Нух алейхиссаламга келип Алла эмне дейт? "Я Нух", мына Куранды караңыз. "Иннаху лейса мин ахлик". Баласы тууралуу айтты эле, мен ушу баламы дагы ушу топон суусуна кирип кетпесе ушуну сактап кал я Алла. Алла Таала айтат, баласы мен үй бүлөмдөн дегенде сен үй бүлөңдөн эмес деп койгон Алла. Себеп дегенде имандуулар сен үй бүлөңдөн, бул сен үй бүлөңдөн эмес. Баласы келбей койгон, кемеге чыкпай койгон, мен тоонун үстүнө чыгып алам, тигин үстүнө чыгып кетем деп. Балам, бүгүн эч ким кутула албайт Алланын азабынан. Жөн жүргөн болбой койду да. Тияка бияка чыгып эле анан баары суунун астында калып кетти.
Meyli. Ya İbrahim a'rid an hada. Allah Teala İbrahim paygambar. Paygambarların atası dep koyot. Bani İsrail'de kança paygambar gelse bardığı İbrahim paygambarın belinden çıkan. Min degen paygambarlar çıkan İbrahim paygambarın belinden. Min degen. Bir ele Musa paygambar, bir İsa paygambarın ortasında ele kebirleri min paygambarsı, kebirleri 3000 paygambar deydi. Uşuğa çeyin geldi. Ağaçı Musa paygambarga çeyin kança paygambar olgan. Mına İbrahim paygambar Allah Teala ne dep kayırlatat? Ya İbrahim. Siz qarаңыз bizim paygambarımız Muhammed Aleyhisselam'a Allah Teala kanday kayırılgan, başka paygambarlarga kanday kayırılgan. Kanday adep, kanday sый, urmat. Paygambarların bardığı ulu urmatlı, ulu sıylı. Bir Kur'an-ı Kerim'de bu bizge sizge emez, paygambarların ortasındağı bu. Paygambarımız özü kichpeyillik men aytatır. Ey, meni Musa paygambarga jogorу koybogula, meni Yunus paygambardan jogorу koybogula, meni bir daha paygambardan jogorу koybogula, kichpeyilligi menen aytatır. Birok paygambar sallallahu aleyhi ve sellem özü aytatır. Ana sayyidu vuldi Adam ve la fakhra. Men adam balasının mırzasımın. Buga bir hiç bunday menmensiz aytatkan jerim yok deydi. Allah Teala darajası menen. Tilka rusul faddalna ba'dahum ba'd. Allah Teala paygambarlardan gebirine fazilet bergen. Artıkçılık kılgan. Ya Musa innehu anallahul azizul hakim. Musa paygambara gezek gelgenden diyor. Ey Musa, ya Musa dep Allah Teala. Ya Musa. Elbette men Allah Teala aytып atат. Aziz, kudretlüymün, üstemdüymün, hakim, danışmanmın deydi. İsa paygambarga ne deydi? Ve idh qala Allahu ya İsa ibn Meryem. Ey Meryem'din balası İsa deydi Allah Teala. Anta qulta linnas. Sen adamlarga ayttın mı? Biz enebиз ekөөбүзгө сыйын кыла, Кудай кылып алла бизди деп. Охо, кыямат күнү пайгамбар, İsa пайгамбар бүтүп айткан эмес да. İsa пайгамбар мага сыйын кыла деп айткан эмес. Мен апама Мариямга алейхиссалам, экөөнө тең Алла Тааланын саламы болсун, сыйын кыла деп айткан эмес. Бирок Алла Таала буну канча айтып атат? Эй Мариямдын баласы İsa, сен адамдарга айттың беле? Апам экөөбүзгө сыйын кыла, Аллага сыйынбай эле деп. Охо, bu кандай сөз e? İsa пайгамбар айтат. Ya Allah, sen bilesин мен мынтип айткан эмесмин. Sen bilesин мынтип айткан эмесмин мен. İsa пайгамбар. Мен bu dünyadan кеткенден кийин эле булар мени Кудай кылып сыйынып алды мунулардын барды. Акылдан адашкандары. Allah Taala bilet. Бирок эмне үчүн айтат? Адамдардын баарына İsa пайгамбардын тилинен айттырып коюш үчүн мен Кудай эмесмин. Түшүндүңүзбү? Өзүнүн тили менен ушу İsa пайгамбардын оозунан уккула. Ошону айттырып коюш үчүн эле. Мен кандай болсо да я Закария инна нубашширука би гуламин исмуху Яхья. Ey Закария дейт. Allah Taala караңыз. Пайгамбарларды Кур'ан-ы Каримде Allah Taala өзүнүн атынан атап атат да. Ey Zakariya, biz seni kuşkavarlayız, ушундай ул перзент менен анын аты Яхья дейт. Zakariya пайгамбар, уулу Яхья пайгамбар. Ya Davud, inne ja'alnaka khalifatan fil ard. Ey Davud deyt. Biz seni жер бетинде орунбасар кылып койдук. Пайгамбарчылык да бердик, падышачылык дагы бердик. Халифа кылып койдук дейт. Мунулардын бардыгына турган карасаңыз, Allah Subhanahu wa Ta'ala bundan da başka jere толтура, бардыгын аты менен атаса, пайгамбарыбызга кезек келгенде кандай? Жок. Я юхар расул, я юхан наби, я юхан муззаммил, я юхан муддассир. Başka. Ошончо Allah Subhanahu wa Ta'ala пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemди урматтап, сыйлап, өзүнүн атынан атап алгандан кийин ey мусулмандар көздү ачкыла. İman keltirgenler, adepti болгула пайгамбар менен sallallahu aleyhi ve sellem менен ошондой мынакей сахабалардан кийинкилердин бардыгы. Мына ушул аят түшкөндөн кийин сахабаларда мурда деле адеби бар эле пайгамбарыбызга, дагы адеби көбөйдү да. Күчөйдү адеби.
Жана толук адепсиздиктен этиянттанып калды. Пайгамбарыбыздын алдында кандай болуш керек экен. Равахул Хаким ва саххаху вал Баззар. Булардан барды Абу Бакр Сиддик разияллаху анху айтат, ушул аят түшкөндө ла тарфау асватакум фавка саутин наби, культу я Расулаллах, айтыптыр да, о Аллахтын элчиси, валлахи ла укаллимак. Эми мен сиз менен эч качан сүйлөшпөймүн. Илля кахи саррар, сырдашкан бир тууган катары эле мындай акырын шыбырлашып сүйлөшөт го. Ошондой гана сүйлөшөм dedi. Байхакидин риваятына келет, Абу Хурайра радияллаху анху айтат, ушул аят түшкөндө инналлазина ягуддуна асватахум инда расулилlah улайка аллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква лахум магфирату ва ажрун азим. Бул кийинки аят. Ушул сахабалар өздөрүнүн үнүн пас кылат эле, төмөн кылат эле пайгамбардын алдында депчи. Ушул аят түшкөндө Абу Бакр Сиддик разияллаху анху азыркы сөздү айткан экен да. Ант ичип айтам, валлади анзал алейкал китаб я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, сизге китеп Кур'ани Каримди түшүргөн затка ант ичип айтайын. Ла укаллимук, мен сиз менен сүйлөшпөйм, илля кахи саррар, хатта аликаллаху таала. Ушу бир тууган сырдаш акырын шыбырлашып сүйлөшкөн кишиге, адам бир тууганга окшош. Эмеге чейин Аллах субхана ва таалага жолукканга чейин. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху ушул мындай эле дейт да, качан пайгамбарыбызга бир ушундай элдер келип калса, коноктор келип калса, зияратчылар келип калса, өкүлдөр келип калса, вафттар келип калса, эмне кылат эле десе, айтат иза кадима ала расул саллаллаху алейхи ва саллям вуфуд арсала илейхим ма юаллимухум кайфа юсаллимун. Биринчи пайгамбар ошого пайгамбарыбызга киргизгенге чейин Абу Бакр Сиддик разияллаху бир адамды жиберет экен. Барып үйрөтүп кой, пайгамбарыбызга кантип саламдаш керек. Киргизбей туруп. Так, ва я'муруhum bis-sakina wal-waqar. Токто. Өзүн жакшы алып жүрүшсүн, үндөрүн пас кылышсын деп ошого Абу Бакр Сиддик разияллаху анху үйрөтүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдында кандай адеп менен туруш керек, кандай адеп менен сүйлөшүш керек, кандай адеп менен сөздү угуш керек, жана башка ушулардын бардыгын Абу Бакр Сиддик разияллаху анху үйрөтүп, анан кийин киргизет дейт. Hazret Umar ibn Hattab radıyallahu anhu, Umar radıyallahu anhu dağı uşunday kılat ele deydi. Buna ki. Bukhari şerifte gelet Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu dan rivayet Umar ibn Hattab radıyallahu anhu uşul ayat düşköndü ününgörді көтөрбөгүлө Пайгамбар Muhammed aleyhisselam'ın ününden жогору деп. Kana iza tekelleme inde'n nebi lem yasma kalamu hatta yastafhima. Пайгамбарыбыз алдында сүйлөгөндө акырын сүйлөп, не деп атасың, катарга айтчы деп калчу экен. Ушуга чейин акырын сүйлөпчү, үнүн көтөрбөй. Кудум ушундай башка сахабалар дагы ушул аяттан коркуп, Аллах Кур'ани Каримде аят түшүрдү деп, амалдарыбыз текке кетип калбасын, кичине үнүбүздү жогору кылып алып деп, коркуп акырын сүйлөшөт эле. Эми бир окуяны угуңуз. Бухари шарифте келет. Анас разияллаху анху риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу Сабит ибн Кайс деген сахабаны издеп калды. Сабит ибн Кайс кара? Ал үнү табияты ушундай жогору экен да. Кээ бир адамдар бар го, мындай үнү катуу го, сүйлөсө катуу сүйлөйт да. Ушуну карап, кана каякта карагылачы дейт. Бир киши айтты, я Расулаллах, мен анын кабарын билем деди азырда. Барды барып отурса, үйүндө ыйлап атат, башын ылдый кылып атат. Не болду? Кандай болду? Өтө жаман болду. Кандай? Пайгамбарыбыздын үнүнөн мен жогору, мен үнүм ушундай эле жогору сүйлөп, амалым бардыгы текке кетип деп ыйлап отурам деди. Ал келип туруп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты, я Расулаллах, мындай деп атат деп. Пайгамбарыбыз айтты, идхаб илейхи факуллаху, барып айтып кой. Иннака ласта мин ахлин нар. Ал айтып атат да, эми амалым бары текке кетсе мен дозоктук болуп калдым депчи. Пайгамбарыбыз жиберди, киши жуучу жиберди, барып айтып кой деди ошо кишиничи. Айтып кой. Дозоктон эмессиң сен. Валакиннака мин ахлил жанна, сен бейиштесиң деп. Ал атайып үнүн көтөрбөйт эле. Просто үнү кичине эми Алла ушундай жараткан экен, бийигирээк чыгат экен үнүчү. Бул риваяттарда келет. Мына мен сиздерге азыр айтып берейин. Вакана рожа вайна, аякта азыр. Мынаки. Дагы башка бир риваятта мындай деп атат да. Ушул аят түшкөндө дахала байтаху ва аглаqa бабаху ва тафиqa ябки. Үйүнө кирип эшигин жаап ыйлай баштады дейт да. Анан фафтакадаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз аны издетип калды. Каякта жүрөт, тапкыла депчи.
Табаранийдин риваятында, Хакимдин риваятында Асиб ибн Ади ибн Ажлан айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Сабит ибн Кайстын кабары келди, пайгамбарыбыз ага киши жиберди. Ошондо келгенден кийин пайгамбарыбыз айтты: "Ма юбки?" Не нерсе сени ыйлатып атат? Эмне үчүн ыйлап атасың деди. Факала Сабит айтты: "Ана сойетун" деди. Сойетун дегени үнү жогору кишини айтат. Мен үнүм бийик, үнүм жогору деди. Bir rivayette rafi'u saut, büyük günde aytatta. Ve atakhavvafu an takuna hadhihi al-aya nazalat fiyya. Men korkkonum uşul ayat men turalı düştübü dep korkotam dedi da. Bu sahabaçı Sabit ibn Qays. Aytat men turalı düştübü dep korkotam ya Rasulullah. Sebep men үнүм бийик эле го. А бул жерде айтып атат: "Ла тарфа асватакум" деп атат. Үнүңөрдү көтөрбөгүлө деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Ама тарда ан таиша хамидан ва тукталу шахидан ва тадхулул жанна?" Сен разы эмессиңби деди. Макталган жашасаң, мактоого татыктуу жашасаң, шейит болуп өлсөң, бейишке түп-түз кирип кетсең, разы эмессиңби деди эле. Разымын деди я Расулаллах. Айтты: "Факала радиту ва ла арфау саути абадан." Айтты: "Мен разымын. Үнүмдү эч качан эми бийик көтөрбөймүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үнүнөн жогору кылбайм" деп. Ал жогору деле кылбайт да атайын. Бирок баягындай да эми табиятында жаралган бийик көтөрүлүп. Бу киши вакыт кутила Сабит шахидан яумал Ямама радıyallahu anhu kama akhbara Nabi sallallahu aleyhi ve sellem mubashiran lahu. Пайгамбарыбыз өзүнүн доорунда эле айтып койгондой, бул Ямама деген катуу чоң пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин чоң газат болгон да. Абу Бакр Сыддык радıyallahu anhu халифатчылык учурунда ошо Ямама деген газат болгон. Ал жерде бир топ адамдар динден чыгып муртат болуп, Мусайлама Каззаб деген уксаңыздар керек, мен пайгамбармын деп чыккан да. Өзүнө бир топ адам тартып берген. Ошондо Абу Бакр Сыддык радıyallahu аларга жихад жарыялап, алар менен кармашуу ошондой болгондо, ошол чоң кармашууда бул Сабит ибн Кайс бул осо дүйнөдөн ошондо шейит болгон. Ошодо шейит болгон. Сабит ибн Кайс. Багавийдин Ибн Мунзир, Табарани, Хакимдин риваяттарына келет. Окуя мындай болгон дейт. Ошол Ямама деген күн болгондо Сабит ибн Кайс Халид ибн Валид менен чыккан экен. Сабит ибн Кайс деп. Бунун колунда ошо ансарлардын желеги ушуда болгон экен. Мухажирлердин желеги болсо, ал болсо Салим Маула Аби Хузайфа деген болгон. Абу Хузайфанын ошол кулу, азат кылган кулу Салим деген болгон. Ошонун колунда. Бул экөө тең ушундай батырлардан болот да. Анан кийин Халид ибн Валид менен чогуу чыгып, Мусайлама Каззабты, ошо Мусайлама жалганчы пайгамбарды, ошону Вахши ибн Харб ошо өлтүргөн. Билесиздер да, Хамза разıyallahu анху өлтүргөн бар эмес беле? Вот ошол жалганчы пайгамбарды, ошону кийин исламды кабыл алган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал тууралуу аябай мындай сахабаларга эскертүү берген. Силер ушу менин авамды өлтүргөн Хамзаны дагы тиги Вахшиди бир нерсе дебегиле депчи. Ал кийин исламды кабыл алганда ал тууралуу кайра аят түшкөн да. Ошол анан кийин жүрөгүндө алып жүргөн дагы өзү ал болсо азат болгон кул болчу. Вахши дегенчи кара киши эле да. Кийин анан ошо Мусайлама Каззаб жалганчы пайгамбарды ушу өлтүргөн да. Анан ушул жерде анан кийин сөздөр болгон Абу Бакр Сыддык разıyallahu анхунан. Мына бул эми чоң эме болду да, чоң ийгилик жаратты да. Ал жалган эмени чоң согушта ошондой болгон. Анан ушул жерде экөө тең мусулмандар кичине кандай десем бир алсырай баштаганда, анан бул айтат. Сабит ибн Кайс айтат: "Биз пайгамбарыбыздын доорунда мындай согушпайт элек го. Биз күчтүү элек го. Токто, биз аркага качмай жок" деп. Ошол жерде эле аң калышат экөө. Биз ушул жерде даканса согушабыз, жоксо өлсөк ушул жерден өлөбүз депчи. Ошол жерде газып чыкпай, бир канчасын өлтүрөт дегилерди. Анан өздөрү да шейит болот да. Экөө тең ошол жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына качан дүйнө тирүү кезинде эле, дүйнө менен коштошо элек кезинде эле айтып койгон эле булучу. Шейит болгосун деп. Ошол Сабит ибн Кайс деген. Ана субханалла мындай дейт да. Сабит ибн Кайс ошол шейит болуп өлгөндө анын аябай соту бар экен. Сот деп коет го, сот. Кийи болот го. Укмуш баалуу да. Bir kişi Müslümanlardan ötüp barıp, sahabalardan emес, sahabalardan kийинки табиинlerden. Anıkın görüp alıp, oşonu alып alат da. Аны алып алат. Окуя өтө кызыктуу окуя. Кийин
Бул уктаса эле Сабит ибн Кайс түшүнө кирет да. Ал өлгөн да. Кийип алган. Уктаса эле Сабит ибн Кайс түшүнө кирет дагы. Айтат: "Инни усика би васиятин." Мен сага бир осият айтайын дейт, осият кылайын дейт. "Ияка ан тaqula hada hulmun fatudayyu wasiyati." Бирок сактангын, ушуну түш деп ойлобогун сен дейт. Текки мен осиятымды текке таштап коя турган, буну түш деп ойлобогун дейт. Мен сага тирүү келип айтып атам дейт да. Түшүңүзбү? Бул түш эмес дейт да. Алла, анан кийин айтат. Бул айтат: "Мен качан ушу кече өлтүрүлгөнүмдө" дейт. Бир киши мусулмандардан менин ошо сотумду алып, аны алып кетти дейт. Ошо аскерлердин эң жогору жагында экен. Жананын палаткасы, ошодо бир аты бар экен палаткада. Мурда. Аты байланып турат узун арканда дейт. Анан ошо сотту коюп, үстүнө казан коюп коюптур. Казандын үстүнө ээр коюп коюптур. Төөнүн ээри болот го, ошону коюп коюптур. Ушулардын баардыгын айтып берип атат да. Кийин ал киши Халид ибн Валидке келет дагы. Халид ибн Валид ошол кезде Ямама согушунда аскерлердин амири болгон ушул. Ошол жерге дагы Халид ибн Валидке бар дагы айтып кой дейт. Халид ибн Валид жиберсин дагы менин сотума ошону алсын дейт. Качан анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын халифасы Абу Бакр Сыддык разияллаху анхуга барганда ага кабар берсин. Менин мойнумда ушунча карыз бар. Так, жана мага береселер дагы бар. Мен карыздарым да береселермин дагы. Вот. Ошолордун баардыгын аткарып койсун дейт да. Ошолордун баардыгын айтат дагы айтып коеюн, бул түш эмес, текке кетирбегин менин осиятымды дейт. Анан бул киши Халид ибн Валидке барат. Кабарын берет. Кабарын берсе, Халид ибн Валид адам жиберет. Баргылачы десе, кудум ошондой барса, аскерлердин төрүндө. Ошондо бир ат байланып турган экен, бир палаткада. Ат байланып турат, узун арканы менен нары барат. Тиги адам айтып аткандай да бардыгычы. Анан караса эле эч ким жок экен. Киришет, ээр турат төөнүн, аны алса казан турат. Казанды алса эле алдында сот турат да. Аллаху акбар. Анан Халид ибн Валидке алып келет буну. Ошо аскерлердин амирине. Анан булар Мединага келгенде баягы киши Абу Бакр Сыддык разияллаху анху ушунун баардыгынын кабарын берет түшүндөгү. Мындай болду дегенде Абу Бакр Сыддык разияллаху анху ошо Сабит ибн Кайс дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы осиятын жүргүзүп аткарат. Мындайча айтканда амал кылат дагы, ошонун канча мойнунда карызы болсо берет, кимден карыздары болсо бардын алат, мына бүтүрөт да. Мына ушул туугандар хаза далилун ала хаяти шухада, ушул ачык айкын далил шейиттер тирүү дегенге туугандар. Шейиттер экени алар тирүүлөр. Куранда Алла Таала айтат: "Ва ла тaqulu fi sabilillahi amwata." Алланын жолунда өлтүрүлгөндөрдү силер өлүктөр деп айтпагыла деп. Бал ахя, алар тирүүлөр деди. Валакин ла таш'урун, бирок силер аны сезбейсиңер, билбейсиңер алар кандай тирүүлөр экен деди. Ачыгыра бул далилдер. Аларга дүйнө ахиреттин иштери ушундай ачык болуп калат. Кыскасы айтканда, Тирмизи шарифте дагы келет, Сафван ибн Ассал радияллаху анхудан бир киши ошол чөлдө жашаган кишилерден пайгамбарыбызга келип, бийик үн менен Мухаммад деп көбүнчө тоолуктарды адеби азыраак болот да. Анан келип ушундай деп кыйкырганда, анан ага айтат, Сафван айтат: "Шороң курусун, үнүңү пас кыл. Сен буда тыйуу салынган, аят түшкөн бул" деп. Анан ал айтат: "Мен билбейм, эмне үчүн андай эме кылам? Мен я Мухаммад деп эле айтам" дейт, өзүм укканга чейин. Пайгамбар саллаллаху пайгамбарды өтө боору келе да. Кел кой деп аны түшүндүрүп аны. Ошондойдон жакшы мамиле кылгандан анан ал киши суроо берет: "Я Расулаллах, о Алланын элчиси, бир киши өзүнүн ушундай достору бар, коомдору бар, бирок алар кылгандай амалдай кыла албайт. Бирок ошону жакшы көрөт да. Кыямат күнү каякта болот дейт, ошо менен бирге болот деп коет да. Өзүнүн амалдары ага жетпейт. Жакшы амалдары анчалык жок. Бирок ошолорду жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам кимди жакшы көрсө, кыямат күнү даражаларды ошо менен чогуу боло берет дейт да. Бул мухаббаттын таасири ушунчалык чоң экен да. А сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ушунчалык жакшы көрөт эле, ушул хадис айтылганда ушун майрам болгон, андай майрам болгон эмес Мединада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге болот экенбиз деп себеп пайгамбарыбыз айтты: "Ал-мар'у ма ман ахаб."
Адам баласы кимди жакшы көрсө, кыямат күнү ошо менен бирге болот деп. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эң катуу жакшы көргөндөр сахабалар. Алардай эч ким жакшы көрө албайт. Сен канча жакшы көрбө, сахабалардай жакшы көрө албайсың да. Алардай тазим, алардай иттиба аткара турган кыйын да алар. Аллахумма зидна би расулилlah саллаллаху алейхи вассалам хуббан ва минху курбан. Алла Таала барыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мухаббатын көбөйтсүн, жакындаганды да көбөйтсүн Алла Таала. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын мухаббатын сурайлы. Хубба расулик деп. Я Алла пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мухаббатын насип кылгын бизге деп. Ага жакын кылгын деп. Пайгамбарыбыздын өзүнүн шарапаты менен. Bizde эми мындай да. Мухаббатка келе турган болсокчу, айтыптыр мындай деп. Адамдар бүгүн эгерде жакшы пайда тапса, кандай сүйүнөт? Акча тапса, мал тапса, пайда кылса. Кандай сүйүнөт канчалыктан. Бир күндө бир Lexus таап ала турган болсо, же бир үйдүн акчасын таба турган болсо, элестетип көр кандай сүйүнөт. Себеп малга, мүлккө мухаббат күчтүү. Мал мүлккө мухаббат күчтүү. Ошон үчүн ага болбосо бул фани бүгүн бар эртеге жок боло турган нерсени. Кээ бирде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жердеги бир тилекке каршы мындай кошуп кое турган нерсе, тилекке каршы бүгүн малдын мухаббаты ушунчалык көп. Малдын мухаббаты ушунчалык көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мухаббаты каякта? Малдын мухаббатынын жыйынтыгынан бир туган менен урушуп атат. Бир улут экинчи улут менен урушуп атат. Бир мамлекет экинчи мамлекет менен урушуп атат. Малдын мухаббатынан дүнүйө деп ошо акча, ошонун байлыгы, алтыны, алмазы, бриллианты алыш үчүн эмне гана кордуктар, эмне деген бардыгы биригип дүнүйөнүн мухаббатына келип чыгат. Арапаза тойлор болуп атат, эртеси күнү кара, кокусунары берип болуп кетсе, жосо кудай любой жаңжалдын киши чукулап көрсөңүз, аркасынан мал чыгат сизге. Ошо акчанын аркасында. Болор болбогондо устукан. Буга жамбаш тартып койду, мага жото жилик тартып койду. Бул да мал да. Малбы мал эмеспи? Мал да. Буну мына комнатага отургузуп койду, мен мына комнатага отургузуп койду. Болорбу? Буга мынандай кайтарып берди, буга кайтарып берди. Ай Алла. Бардыгы акча. Жер мына сеники, мына меники деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Хуббу дунья расы кулли хатая." Дүнүйөнү сүйгөн бардык күнөөнүн башы ушудан башталат dedi. Дүнүйөнү ыргытып бир, тээ бир, өрттөп бир, жок кылып бир деп айткан жок сизди. Андай чакырык жок, да түшүнүп алыңыз. Молдалар эле ушинтет деп жок, андай эмес. Просто дүнүйөнү жүрөктөн чыгарып койсоңуз, колдо тура берсин, жүрөккө келбей эле койсун. Жүрөктө Алла Тааланын мухаббаты, пайгамбарыбыздын мухаббаты боло берсин. Бирок ошо чын болсун да. Кандай билебиз чынбы, чын эмеспи деп. Дүнүйө менен дин келип калганда ошондо билебиз да. Ошондо билебиз, сиздин жүрөгүңүздө дүнүйө барбы же дин барбы? Азыр билинбейт да. Ошон үчүн иншалла карап туруп, ошо адамдар айтканда карагыла. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы бул дүнүйөдө жашайбыз. Баары бир кийим кийебиз, баары бир тамак жейбиз, баары бир улоо минебиз, баары үстүбүздө турак жай, баары биз бул дүнүйөдө. Бул дүнүйдөн чыгып башка жака абада жашаган мүмкүн эмес да. Эч нерсеге тийбейчи. Токойго барсаң да баары дүнүйө бар да жерде. Жыгач, кыйышың керек, жагышың керек, бир нерсе жешиң керек, ичишиң керек. Бардыгы мүмкүн эмес. Бунун мисалы кеме дейди. Суунун үстүндө жүргөн. Кеме асфальтта жүрөбү, кандай? Чүйскиде жүрөбү же кандай? Чүй көчөсүндө жүрбөйт а? Кемени айтам. Балон кылсаң да жүрбөйт а? Кеме туган ал сууда жүрөт да. Демек адам баласы бу дүйнөдө жүрөт дегендей да. Бирок качанга чейин нормальный жүрөт, качан суу киргенге чейин ичинечи. Эгерде кеменин ичине суу кирип кете турган болсо тешилип, Аллаху акбар, баары жок болот. Бул да кандай? Жүрөккө дүнүйө киргенге чейин нормальный жашай бересиң деген сөз да. Эгерде жүрөккө кирип кете турган болсо, анда чатак ошот эле. Анда бир туугандыктан кечип коюш оңой эле, динди сатыш оңой эле, кан төгүш оңой эле, жаңжалдашыш оңой эле. Угуп алыңыз.
любой нерсеге барган, патхалимчиликеби, пакта койгонгобу, любой нерсесе болгон. Жүрөккө кирип кеткен болсо, бардыгы. Туганчылыктан дагы, элин саткан дагы, динин саткан дагы буга оңой эле да. Эгерде дүнүйө жүрөккө кирип кеткен болсо, ошо дүнүйө үчүн бардыгын сатып берет болчу. Ошо пайгамбарыбыз бекер айткан эмес буну. Себеп дегенде мындай экен да. Бир нерсени жакшы көргөнү адамды көр кылат, кар кылат деп коет. Бул деген кара, дүнүйөнү жакшы көрүп калдыңбы? Болду. Дүнүйөнү канча жамандаса делечи, сен вообще көрбөйсүң да анычы. Кулагыңан вообще сөз кирбейт да ал. Канча жаман. Ушундай да. Канча аны жамандабасың. Бул ушундай. Жок да. Себеп деген жакшы көрүп калган жүрөккө кирип кеткен да. Жүрөктөн дүнүйөнүн мухаббатын канча чыгарабыз? Дагы айтайын, аны ыргытып тепкиле берип, мынары күйгүзүп, өрттөп бер деп аткан жери жок. Hazreti Umar radıyallahu anh öte okumuş söz aytkan. Radıyallahu anh. Bukhari şerifte rivayet var. Özü Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde ayet gelette Zuyna linnas hubbu şahavat. Adamlarga muzayyan, qoz kılıp, sulu kılıp görsetilindi. Hubbu şahavat, nafsi kalolorunun süyüsü. Minan nisa, ayal zatları. Ayal zatın kim жақсы көрбейт? Барыбыз жақсы көрөбүз. Wal banin, бала чаканы kim жақсы көрбейт? Барыбыз жақсы көрөбүз. Wal qanatir muqantarati min az-zahabi wal fiddati. Алтын, күмүштүн аңгарлары, казыналары kim жақсы көрбейт буну? Долларды бир жақсы көрбөйбү? Сомдучу. Алтын, күмүштүчү. Бар жақсы. Я. Min az-zahabi wal fidda wal khayl al-musawwama. Ого, элита аттардычы. Gülük atlardı kim жақсы көрбөйт? Тим более кыргыз. Wal khaylul musawwam wal an'am. Wal an'am үй жаныбарларын. Арашан пароданычы. Койлорду. Бардыгы нерсе. Wal hars эгин зарларчы. Мына алма багы бар, өрүк багы, ойбой бактар. Wal hars. Залика матаул хаятид дуnya. Allah subhanahu wa ta'ala айтат, bunun баары бар го. Дүниедегі пайдалана тұрған нәрсе бұл. Ушул аятты Hazreti Umar разияллаху анху айтқан, я Алла, эми будан қол үзгөнгө чарабыз жок дейт да. Түшүндүңүзбү? Буну таштап койгонго, bundan қол үзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Сенин сураганарыбыз ушу, ушулардын ар бирин акыйкатка иштетейли дейт. Ушуга жардам бер дейт. Амин. Түшүндүңүзбү? Senin sıralarımız ya Allah. Şu bergen nimetlarında meyil ayal olsun, bala olsun, altın, gümüş, baylık, biylik, mansap olsun, at, egin zar, bardığı olsun. Allah Teala'nın bergen bardık. Nafsi kalay turgan, nafsinin kalosu жақсы көре turgan nerselerinin bardığın senin sıralarımız ya Allah. Hak yolunda, hakikat yolda sırttağandığa jardam ver. Şunu sorayız dediler. Şunun için biz dağı sorayız mı qarap turgan? Ya. Demek bu dünyanın suyu, tuğanlar çatağırak. Şunun için Allah Teala'nın barımızın жүрөгүбүздү dünya suyunun suyusundan tazalasın ha. Alımlar aytышкан. Бұл жерде үн көтөрүү бар го. Бұл үн көтөрүү, караңыздар. Буну Кудай сактасын. Эгерде пайгамбарыбыздын алдында үнүн бийик көтөрө турган болсо, мындай кандай десем, маскаралап, кемсинтип, üstüne şıldığında жеңил ойлоп, анда bu küfür bul. Сразу kafir болот адам. Пайгамбарыбыздын сүннөтүндө ушундай кыла турган болсо, билип коюңуз таксыр. Динди шылдыңдаган болбойт. Адам имандан чыгып кетет. Алланын өкүмүн шылдыңдаган болбойт. Имандан чыгып кетет. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн шылдыңдаган имандан чыгып кетет туган. Ошо шылдыңдоо бул бөлөк нерсе бул. Бул küfrün sarih деп коет. Ачык кафырлык деген бул сөз. Кудайым сактасын муну барыбыздан. Ошон үчүн иншалла бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга адеп, бул важибатул имания. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын даражасы башка адамдардыкындай эмес да. Башка пайгамбарлар эмес да, пайгамбарыбыздын гайында улуу даражадагы. Алымдар ушул аяттан далил карманышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинде дагы жана кабырдын алдында дагы үндү көтөрбөгүлө деген да.
Hazreti Umar разияллаху анхунун доорунда халифа болуп турат эле, 2 киши пайгамбарыбыздын мечитинде кичине үндөрүн бийик кылып сүрөп, кичинекей таш менен. Силер каяктан келдиңер өзү? О, бит Таифтан келгенбиз. Ошондой деди. Конок экенсиңер да бердик болгондо сабайт элем го деди да. Конок экенсиңер болсо бул жерде сабайт элем деди силер. Пайгамбардан ушундай сүйлөшүп калдылар. Пайгамбарыбыздын мечити, пайгамбарыбыздын кабырынын алдында болбойт андай деп. Султан Абдул Хамидби? Осман империясындагы султан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитинде Мадинага поезд жол алып келгенде билесиздер да. Угуп жүрөсүздөрбү? Ошол жерде поездин баягы жолдору, рельстер шарак темир менен шакылдайт да. Ошонун ордуна терилерди койгон экен. Пайгамбарыбыздын уйкусуна залал келбесин, зыян жетпесин деп. Кээ резина, кээ скорее всего темир да. Кайыштарды терилерди койдурган экен да. Ушул поездин үнү, шаракчы үнү угулуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уйкусуна залал жетпесин деп. Осман империясы тамаша империя болгон эмес. Ошол жерден алхамдулилlah нары бери Стамбулдан Мединага чейин жол тартыш деген. Бирок Кудайга шүгүр, эми айтылат, эми анда тактабай иретинде болот болуш керек. Шабдан Батыр алхамдулилlah ошол жерге өтө чоң салым кошкон. Ошол жолго алхамдулилlah биздин дагы мынакей чоң салымдарыбыз бар алхамдулилlah. Жана башка канча деген алтындарды алып барып. Мейли. Кандай болгон чакта дагы залика ли аннаху хайюн фи кабри. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз угуп алыңыз, кабырында тирүү. Сиздин биздин жашообуз бар го, bundan күчтүү жашоодо тирүү. Ал-анбия ахя, пайгамбарыбыз эле эмес, бардык пайгамбарлар тирүүлөр. Бирок алардын хаяты барзахия деп коет. Бул жашоодогу тирүүгө жашоосуна окшошпойт ал. Муслим шарифте келет, Насаи шарифте келет. Анас разияллаху анху риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Атайту лейлатан усрия би аля Муса qa'iman yusalli fi qabrihi inda al-kasib al-ahmar." Мен Мирач кечесинде бардым дейт. Муса пайгамбардын кабырынын жанынанчы. Ал кабырында туруп намаз окуп аткан экен дейт. Не окуп аткан экен дейт? Qa'iman yusalli fi qabrihi, кабырында намаз окуп аткан экен. Inda al-kasib al-ahmar, кызыл дөңсө бар экен. Ошонун жанында Муса пайгамбардын кабыры. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйык Меккеден сапар тарткан Масжидил Акса, азыркы Палестинадагы Акса мечитине. Ошол жерден жолдон өтүп баратканда пайгамбарыбыз Муса пайгамбар кабырында намаз окуп атканын көрүп өткөн. Жана бардык пайгамбарлар ошол жерде келгенде Алла таалам бардыгына имам кылган. Пайгамбарыбыз бардыгына имамчылык кылып, ошон үчүн пайгамбарыбыздын лакабы Имамул Анбия вал Мурсалин, бардык пайгамбар элчилердин имамы. Биздин пайгамбарыбыз алардын пайгамбары дагы, имамы дагы. Се башка хадистерде келет. Байхақидин риваятында келет. Хаятул анбия фи кубурихим деген темада вақад иштама саллаллаху алейхи ва саллям лайлатал исра бил анбия ва салла бихим имаман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мирач ошо түнүндө пайгамбарлардын бардыгын ошол жерде топтоп имамчылык кылган, намаз окуп берген. Фаханат сала фа амамтухум, намаз жакындаганда мен ошолорго намаз окуганмын. Алла субханаху ва таала барыбызга туугандар тоофик берсин. Демек, мына бүгүнкү сабактын натыйжасы, хуласасын айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга адеп, өтө сый, өтө урмат менен сөзүн атаганда дагы, сөзүн укканда дагы пайгамбарыбыздын айтыптыр дегенде кулак салып болуш керек. Эмне деди деп. Айтыптыр сен башка нерсени сүйлөй бер, андай болбойт. Ошон үчүн иншалла карап туруп кичине диндин сөзүн укканда дагы айта бер, көбүнчө мына гаш-башка чыгып калганда айта бер, угуп атам деп бияктан таразасын тарта бер. Токто. Бул айта турган, ырыта турган бир нерсе эмес ал. Көңүл бурсаң айтабыз, болсо айтылбайт ал. Демек бул жакта айткан киши дагы кичине адебин эске алсын, уккан киши дагы адебин эске алыш керек. Аллахым барыбызга тоофик берсин.